Assalamu alaikum. Урматтуу мекендештер, урматтуу кыргызстандыктар, Чабарман каналынын көрүүчүлөрү. Азыркы учурда күз келип, күн аябай суук болуп жаткан учурда Баткен шаарында көмүрдүн баасы канча сом экен бул чыгарышта силерге билип беребиз. Көмүр азыркы учурда өтө керектүү болуп калды. Себеби дегенде бүт башка облустарда, башка жактарда көмүр аябай кымбат. Бизде Баткенде көмүр баасы канча? Азыр билебизби? Мен Баткен шаарындагы борборлук базарда жүрөм. Assalamu alaikum. Көмүр канча болуп калды? 350 сом. 350 сом. Килограмм канча болуп калды ошондо? 8 сом, а? Жакшы эле. Бул каяктын көмүрү экен, азыр сурайлы эле. Assalamu alaikum. Көмүр сүлүктүүбү? Канча болуп калды? 8 сомбу? Жаңы бул жерде бирөө 10 сом 50 тыйын деп айтыр, а? О, аныкы эмне аныкы? Сүлүктүнүкү? Неге 10 сом 50 тыйын сатат ал? Ирик да ал. Ирик болгон үчүн 10 сом 50 тыйын. Сиздерки башкачабы, а? Сиздерки башкачабы? Баары бир. Сүлүктү да турабы сиздики дагы? Ошондо бир мешогу 350 сом болуп калат, а? Бир мешогу 350. Килеге тартып беребиз да, канча чыкса? 8 сом. Мына аксакал айтсаңыз, башка облустарда бир аз кымбатыраак болду. Бизде канча болуп калат ошондо? Бизде кандай? Башка. Башка, мисалы үчүн Ош Бишкекте азыр көмүр кымбат да, кара кечени, таш көмүрдөр. Бизде кандай? Сиз сатып жүрөсүзбү? Мен биздеги бааны сурап да, былтырга салыштырма алып. Былтырга салыштырма, бизде азыр кымбатыраак. Бир аз кымбатыраак, а? Бир аз кымбатыраак. Азыр Тажикстанга кирип кетип, чорный. Тажикстан менен Өзбекстанга кетти. Тажикстан менен Өзбекстан, Тажикстан граница жабык го. Кирип атат да, түнүгү. Кирип атат дейсизби? Демек, көңүл буруш керек экен адамдар, э? Жакшы. Мына урматтуу көрүүчүлөр, 8 сом сүлүктүн көмүрү. Так, сүлүктүн көмүрү 8 сом. Ошондо тоннасы 8000 сом болуп калат. Кымбат туугандар. Чын эле кымбат. Бул жерди көрөлүчү. Assalamu alaikum. Көмүр канча болуп калды сиздерми? Көмүр менен эмес, мен алуучу мунука. Канчадан алып жатасыз? 7 сомдон деп турат, 6 сом 80 тиңден берем. Сүлүктү? Сүлүктү пүлү жок дейт арешка. Сүлүктүн арешкасы. Жакшы алып жатат экенсиз, жакшы эле го, арзан эле го. 6 сом 80 тиңден алып жатасыз, а? Тонна алып жатасызбы? А, тонна алып жатам ка. Жакшы. Былтырга караганда кандай? Былтырга караганда азыр үч күндө кымбат ка бул. Бул элдин кыш келе эле, эрте кыш келсе билбейм бул канча болот. Былтырга караганда кымбатыраак деп айтам. Былтырга караганда кымбат былтырга караганда. Не себептен мен билишим боюнча мына граница жабык Тажикстанчы. Бул сүлүктүн көмүрү өзүбүздүн Кыргызстандын кенен тейлешир да, мына түштүк регионча. Билбесек, эми биз бичара кампагал адам экенбиз, аны экранга алабыз да, өзүбүздүн колубуздан барып келип сатып кебесе. Жакшы. Майла ака, насип кылсын. Мына 6 сом 80 тыйындан. Баткенде көмүрдүн баасы ушундай туугандар. Бул жерде жана 10 сом 50 тыйын деп айтты, бага келгенде. 10 сом 50 тыйын чейин кымбат. Мынакей. Биздин Баткендин сүлүктүнүн көмүрү. Кыш келди. Азыр күздө да ушундай суук, кышта билбейм кандай болот. Бул жакта мына КамАЗ менен келиптир. Түгөнүм калыптыр. Бул жерде канча болуп атыр? Көмүр кимден экен бул? Сизденби? Сурадыга жана сизден 8 сомдон. Жана кишинеки 8 сомдон деп айтты. Мен кайттым, урматтуу көрүүчүлөр. Баткенде баа көмүрдүн баасы ушундай. 8 сом, тоннага алганда 8000 сом. Бирок айтат элем, бир аз болсо дагы мындан дагы арзаныраак болсо биздин элге аябай жакшы болот эле. Былтыры мен билгенден 6,5 сомдон болуп аткан килограммы. Бир аз кымбатыраак. Көрүшкөнчө.